Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат ушул жерде. Барат. Күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат. Же окуу менен, же болбосо мындай спорт менен. Советовали, потому что нормальная школа, арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк танытууну үйрөтөт экен да. Бул кабинет араб тил кабинети. Дарование Москвы окуу борборун сиздерге сунуштайбыз. Эң негизгиси окууну бүткөн соң мамлекеттик деңгээлде аттестат берет. Ошондуктан шашылыңыздар, азыркы учурда 1 сентябрга чейин прием кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз бүгүнкү чыгарылышта. 1 сентябрдан баштап Амина тиркемеси Москва жана Москва облусунда милдеттүү болот. Мигранттар полициядан качып Зея дарыясына сүзүп кетүүгө аракет кылышкан. Украинанын армиясы 12 августка караган түнү Новороссийскиге жасалган чабуул учурунда Орусиянын 4 аскердик кемесин иштен чыгарганын билдирди. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Москва жана Москва облусунда жүргөн же бул аймактарда болууну пландап жаткан чет элдик жарандар үчүн миграциялык каттоо тартиби өзгөрөрүн эскертти. 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоодон өтүүдө Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болгон чет элдик жарандардын категориясы кеңейтилет. Белгиленген күндөн баштап 18 жаштан жогорку төмөнкү категориядагы чет элдик жарандар Амина тиркемесин орнотуп талап кылынган процедуралардан өтүп миграциялык каттоодон белгиленген тартипте өтүүгө тийиш. Москва жана Москва облусунда окуу жайларда билим алып жаткан чет элдик студенттер Москва жана Москва облусунда жумушка байланыштуу себептер менен жашап жаткан чет элдик жарандардын үй бүлө мүчөлөрү Москвага жана Москва облусуна жеке, конок, туристтик же жумушка байланышпаган башка максаттар менен келген чет элдик жарандар, эгер алардын бул аймактарда болуу мөөнөтү 90 календарлык күндөн ашса. Министрлик Амина мобилдик тиркемесин милдеттүү түрдө колдонуу талабы 18 жашка чейинки адамдарга тиешелүү эмес экенин өзүнчө белгиледи. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жогоруда көрсөтүлгөн категорияларга кирген кыргыз жарандарына Амина тиркемесин алдын ала орнотуп, зарыл болгон процедураларды аткарып миграциялык каттоодон белгиленген тартипте өтүүнү сунуштады. Кошумча маалымат жана тактоо алуу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргызстандын эмгек министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө кайрыла алышат. Дареги Москва шаары, Малая Полянка көчөсү 7, 5 имарат. Байланыш телефондору +7 996 968 98 97. +7 925 030 26 27. Мындан тышкары Амина мобилдик тиркемеси аркылуу көрсөтүлгөн жашаган дарек чет элдик жарандын чыныгы жайгашкан жери менен автоматтык түрдө текшерилет. Бул система укук коргоо органдарына миграциялык көзөмөлдү күчөтүүгө жана чет элдик жарандар тарабынан мүмкүн болгон мыйзам бузуулардын алдын алууга багытталган. Ошондуктан Москвада жана Москва облусунда жашаган же жакын арада бул аймактарда барууну пландап жаткан кыргызстандыктар 1 сентябрдан тарта киргизиле турган жаңы талаптарга алдын ала даярданып, Амина тиркемесин орнотуп коюшу керек. Амур облусунун Благовещенск шаарында миграциялык рейд учурунда 3 чет элдик жаран полиция кызматкерлеринен качууга аракет кылып, Зея дарыясынын боюнда сууга түшүп, сүзүп кетүүгө аракет кылган. Бирок алар укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалышкан. Бул тууралуу Орусиянын Амур облусу боюнча ички иштер министрлиги 12 августта билдирди. Маалыматка караганда миграциялык рейдке полиция кызматкерлери Амур облусунун ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү борборунун өкүлдөрү, аймактык ФСБ бөлүмүнүн кызматкерлери жана Орусиянын улуттук гвардиясы катышкан. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 3 мигрант Зея дарыясынын боюнда полиция кызматкерлеринен качып сууга түшүп сүзүүгө аракет кылышкан, бирок алар көп өтпөй кармалып полиция бөлүмүнө жеткирилген. Мындан тышкары рейд учурунда укук коргоо органдары мурдагы советтик республикалардан келген дагы 5 мыйзамсыз мигрантты аныкташкан. Рейдтин жыйынтыгында миграциялык мыйзамдарды бузган жарандарга тиешелүү чаралар көрүлгөн. Атап айтканда, Россия Федерациясында болуу эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 административдик эскертүү. Ал эми миграциялык каттоодо жалган маалымат бергендиги үчүн 1 эскертүү берилген. Кармалган чет элдик жарандар учурда Россиядан депортацияланууну күтүп жатышат. Ошол эле учурда 5 августта Москвада укук коргоо органдары мигранттарга Россиянын паспортторун, айдоочулук күбөлүктөрүн, дипломдорду, ар кандай күбөлүктөрдү, патенттерди жана миграциялык карталарды мыйзамсыз алууга жардам берип келген уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койгону кабарланган. Укук коргоо органдарынын
миграциялык рейдтери Орусиянын ар кайсы аймактарында күчөтүлүп жаткан шартта чет элдик жарандар үчүн миграциялык мыйзамдарды так сактоо жана өлкөдө мыйзамдуу негизде жүрүү талаптары дагы бир жолу эскертилүүдө. Украинанын армиясы 12 августка караган түнү Новороссийскиге жасалган чабуул учурунда Орусиянын 4 аскердик кемесин иштен чыгарганын билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча сокку Орусиянын Адмирал Макаров жана Адмирал Эссенс фрегаттарына, ошондой эле Буянь М жана Василий Быков кемелерине тийген болушу мүмкүн. Азырынча бул маалыматты көз карандысыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн болгон жок. Бирок түнкү чабуулдардан кийин Новороссийск портунда өрт чыккандыгы кабарланды. Өрт мунай терминалынын аймагында жана Орусиянын аскердик кемелери менен суу алдында жүрүүчү кайыктары жайгашкан жерде болгон. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы чабуул учурунда Орусиянын абадан коргонуу каражаттары да жарактан чыкканын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский буга чейин Украина аскерлери Новороссийскидеги Орусиянын аскердик деңиз базасына сокку урганын билдирген. Ал эми Орусиянын Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьевдин маалыматына караганда Новороссийск, Анапа, Геленджик жана Темрук району дрондордун чабуулуна кабылган. Новороссийскиде бир бала каза болуп, дагы 8 адам ооруканага жеткирилгени кабарланды. Ошондой эле Темрук районунун Волна айылында дрондун сыныгы жеке үйдүн короосуна түшүп, жергиликтүү тургун каза тапканы айтылды. Чабуулдун кесепетинен Новороссийск шаарында суу түтүктөрү да жабыркаган. Коммуналдык кызматтардын маалыматына ылайык ысык жана муздак суу берүү убактылуу токтотулган. Мындан тышкары Новороссийск портундагы Дан терминалынын иши да убактылуу токтотулганы кабарланды. Украинадагы согуш 2022 жылдын февралында Орусиянын Украинага толук масштабдуу басып кирүүсүнөн кийин күчөгөн. Андан бери эки тараптын бири-биринин аскердик жана стратегиялык объектилерине сокку уруп келет. Украина акыркы мезгилдерге Орусиянын мунай иштетүүчү заводдоруна, күйүүчү, май сактоочу жайларына жана аскердик инфраструктурасына жасалган соккуларды күчөтүп келет. Киев мындай чабуулдарды Орусиянын Украинага жасаган соккуларына жооп катары түшүндүрөт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.